Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеом сиздер үчүн эң пайдалуу болот деп ойлойм. Бул видео жумуртканы үй шартында текшерип алуу. Азыркы учурда, азыркы күн ысык мезгилде дүкөндөргө келип түшкөн жумурткалар тез эле сапатын жоготот. Анткени көпчүлүк дүкөндөрдө муздаткычта турбайт жумурткалар. Эгер жумуртка сурай турган болсоңуздар, барып жаңы эле дейт да, бүгүн эле түшкөн жаңы деп. Ошондуктан үйгө келип дагы текшерип алуу керек. Жумурткада, эски жумурткада салмонелла деген адамдын организмине олуттуу зыян алып келе турган вирустар көбөйөт эски жумурткада. Ошондуктан үй шартында мындай кылып текшерип алабыз. Азыр мен жумуртка алдырдым, текшерем. Сөзсүз айнеги диш болуш керек. Мындай 200 граммдык стакан же мындай стакан болбосо, ушундай 200 грамм, 150 граммдык, 200 граммдык банка идиштер болот, айнек. Сууну анча толтурбай куюп алабыз. Анча толтурбай куюп алабыз дагы. Акырын жумуртканы салабыз. Дүкөндөн жаңы эле алып келинген жумуртканы мынакей салып атам. Бир аз күтүп турабыз. Мындай кылып жарык жерге коюп карайбыз. Мына мен алып келген жумуртка түбүнө төштү, стакан түбүнө төшүп айнек идишке тийди. Демек жумуртка жаңы. Эгер бир аз эски болсо, бир аз көтөрүлүп калат. Стакан идиштин түбүнөн бир аз көтөрүлүп калат. Бул жумуртка тийди. Мынтип айнек идиштин түбүнө тийди. Бир аз эски болсо, бир аз көтөрүлөт. Эгер кыйла эле эски болсо, ортосунда калкып калат суунун. Мына ушинтип үй шартында жаңы алып келинген дүкөндөн оңой эле текшерип алууга болот. Эгер видео жакса, жазылып кетсеңиздер болот. Комментарийге сунуш, ой пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот.